Сиз азыр эле өз сөзүңүздө мен ошол адилетсиздиктерди жөн терим сезимди айтып өтпөдүңүзбү? Биздин Кыргызстанда негизинен мындай адилетсиздикти менен отурган камакта адамдар көп. Муну баарыбызга эле белгилүү. Ошондой жакын эле ошол адамдарга бир үмүт берилгиле да, ырайым берүү тууралуу, жаңы президенттин милдетин аткаруучу тарабынан ырайым берүү тууралуу кандайдыр бир эмелер болот депчи, иш чаралар болот деп. Бирок кайра эле ошол эле учурда кайра эле бул ырайым берүүгө президенттин милдетин аткаруучунун укугу жок деп айтып чыгышты да. Анан биздин редакцияга миңдеген энелерден алардын бирден бир үмүтү балдары да. Ал бала кандай болбосун алар үчүн эң жакшы адам. Ошолордон каттар келип, биз жөн эле үмүттөндүкпү, бул жөн эле алаксатуубу, эч кандай ырайым берүү болбойбу, бул кишинин укугу жокпу, биз бул улубузга абдан ушул адилетсиздикти жон теримен сезген адам катары ишендик эле, бул кандай болот деген суроолор келип түштү да. Мен ошолордун энелердин атынан, ошол эне катары ошолордун абалын сезип, ошол суроону бергенге атайын келдим эле. Рахмат. Рахмат. Ооба, адилетсиздикти мен жон терим менен көрдүм, сездим. Аны өзүңүздөр деле билесиздер. Мына мен биринчи камалган кезде баягы 2012-жыл болчу. Анан жана эжем жөнүндө сөз болуп кетти. Ошол эсиме түшүп айта кетейин дедим. 6 айбы 7 ай жаткандан кийин го дейм. Баягы соодалашуулар болуп атты да, билесиздер да, камап алып соодалашат, бийлик ушундай кылат. Анан мен такыр болбой койгондон кийин, баягы позицияман кайтпай койгондон кийин бир тууган эжемди, жана чет өлкөдө жүрөт деп аткан эжемди алып барып туруп СИЗО 1ге камап койду. Анын эч кандай күнөөсү жок, колу да жок кагазда. Алып барып камап койду дагы, бир жумадан кийин мага келди СИЗОго. Бийлик кишилерин жиберди. Болду, эми позициясынан кайтсын, биз эртең чыгаралы, мына бир тууган эжең да чыгат, барып сүйлөш бийлик менен түн ичинде жолуктуруп мындай шарт түзүп берели, жолугуп сүйлөш дегенде мен болбой койдум. Ошентип эжем 21 күн жатты СИЗО 1де. 2013-жылдын жаз айы болуш керек эле. 21 күндөн кийин кайра ошол эле камаган эле сот кайра өзү чыгарып койду. 21 күндөн кийин мына ушундай окуялар өткөн да. Мен ошонун бардыгын жон терим менен сезген үчүн бүгүн эч кимди куугунтуктабагыла деп дайыма мен ошону буйрук берип атам. Өзүм көзөмөлгө алып атам. Бир дагы журналист болобу же башка болобу куугунтук албагыла деп. Ырайым берүү боюнча бул президенттин милдетин аткаруучунун толук укугу бар. Президенттин милдетин аткаруучу деп айтып турган эле сөз жетиштүү го деп ойлойм. Кудай буюрса ырайым беребиз. Анткени мен уже түрмөдө отурганда ушу 3 жыл аралыгында жөнөкөй эл менен, карапайым элдин балдары менен олтурдум. 100гө жакын баланын ошол жактан чыгып кетишине жардам бердим. Адилетсиз, подставить этип камап коет деп коебуз го, ошондой болгон, мыйзамсыз отурган, анан кийин ушундай майда чүйдө эле бирдеке менен отурган, далай тагдыры талкаланып калган жаш балдарга мен жардам бердим. Ошол отурган кездерде. Эми кандай жардам? Мисалы, кат сабаты жок, көпчүлүгүнүн кат сабаты жок болот да, тамга тааныбагандар болот. Ошолорго арызын жазып берип аттым, омбудсменге арыз жазып берип аттым, жогорку кеңешке, президентке ырайым жазуу боюнча, берүү боюнча жазып берип, жардам берип, ошо жүздөгөн ашык баланы чыгып кетишине мен себепчи болдум. Эми ал жерде 100 эле бала эмес, 1000 деген балдар отурат. Мен мисалы төбөсү көрүнгөн адам катары ошо мыйзамсыз камалды, адилетсиз камалды деп баягы коомчулукка дайыма коомчулуктун чордонунда болуп турду. А мен оксогон 1000 деген адамдар отурат ал жерде. Ушу бир 5000 адам түрмөдө отурса, ошонун бир 2000 адамынын ичинде баягы адилетсиз отургандар бар да. Алар жалаң карапайым калктын балдары. Бир чиновник же болбосо бир чиновниктин баласы жок. Кантип отурат ал? Мисалы, мурда баягы биздин союздан бери калган адат бар да, ушул ички иштер кызматкерлери тарабынан, мисалы оперлердин тарабынан, мисалы бир роудуда 5 опер болсо, опер кызматкери болсо, 3 кылмышкерлерди кармап келе баштайт, баягы неме болот, баягы результат көрсөтөт, а 2 кармап келе албайт. Анан баягы башчысы отуруп, бул үчөөнөн не айырмаң бар деген отчет алат да, талап коет да. Силер булар монча кылмышкер кармап атат, а силер кармабай атасыңар деп. Анан бер көкө чыгып эмне кылат? Кылмышкер жок болсо бирөөнүн чөнтөгүнө бир анашаны таштай коет, же болбосо бирдеке таштай коет, бир ок салып коет, же пистолет салып коет, мына моуну мойнуңа ал деп туруп, ошону менен сотко алып келип, соттоп түрмөгө айдап ийген учурлар өтө көп кездешет. Мына бүгүн дагы бар да ошондойлор. Мына ушундай адамдар өтө көп, толтура. Анан мен азыр ошону талап кылып атам. Андай результат дегенди таштагыла. Мындай далил менен гана иштегиле, далил жок болсо антип талап кылып сен результат бербей атасың, сен иштебей атасың деген талапты койбогула.
Ал баары бир ошол кызматкер болуп иштеп аткандан кийин эл арасында профилактика жүргүзүп атат, сүйлөшүп атат, башка иш менен ишип атат, ошон үчүн зарплата алат мамлекеттен деп. Ал эми камакта жаткандарды бүгүн эртең кагаздары даяр болсо ырайым берип чыгарабыз. Бул жерде баягы адилетсиз жаткандар жөнүндө кеп болуп атат. Анан майда чүйдө кылмышкерлер да бар анын арасында, аларды да чыгарабыз. Анткени биз ошо 1000 деген адамдарды түрмөгө камап алып, биз миллиарддаган сомдорду жумшап чыгым болуп атабыз. Бизге мамлекетибизге эки жагынан зыян келип атат. Биринчи, элдин акчасын коротуп аларды багып атабыз. Экинчи, аларды үй бүлө, бала чака, эн ата, бир туугандарынан ажыратып коюп, түрмөдө кармап жатабыз. Мына ушул себептерден гана биз болушунча баягы ревизия кылып, баягы 2000ге жакын адам неме жазган экен, баягы ырайым берүү боюнча. Анын арасынан ошол азыр ырайым берүү комиссиясы карап атат, жаза аткаруу мекемелери карап атат. Ошолорду маган списогун алып келсе, ырайымды беребиз. Бул жерде мен ачык эле айтып коеюн, дароо эле азыр эле айтып коеюн. Киши өлтүргөн, жанагындай оор кылмыш жасаган, дайыма кылмыш жасаган, анан кылмыш чөйрөсүнүн мүчөлөрү бул жерде жок. Аялдар бар бул жерде, кичинекей балдары менен түрмөдө жаткан, боюнда бар аялдар, 3 жашка чейинки аялдарын багып аткан, 3 жашка чейинки балдарын багып жаткан аялдар бар. Анан сыртта баягы детдомдого кетирген, ошол түрмөдө жатканда 3 жаштан кийин балдарын детдомго айдап ийет, же болбосо туугандар алып кетет. 3 жашка чейин ошол жерде түрмөнүн ичинде багат аялдар. Мына ошолорду чыгарып атабыз. Мына ушундай кыйналган адамдарды чыгарып атабыз. Үй бүлөсүнө барып жанын баксын. Эки пайдасы бар. Биринчи, мамлекеттин акчасын экономдойбуз. Экинчи, аларга ырайым кылып, бир туугандарына, үй бүлө, бала чакасына барып кошуп атабыз. Рахмат, урматтуу журналисттер. Иллюстрация десе эле, биз дайыма бир нерсени түшүнөбүз да, камаш керек, куугунтукташ керек, антиш керек, минтиш керек депчи. Камоо жолу менен биз иллюстрация кыла албайбыз да. Аны менен маселе чечилбейт. Биз ошон үчүн конституциялык реформаларга барып атабыз. Башкаруу системасын өзгөртөлү деп атабыз. Бир эле КТРда эмес, бардык мамлекеттик структураларда өзгөрүүлөргө баралы деп атабыз. Мына Кудай буйрса, жаңы конституция кабыл алынса, жаңы өкмөт түзүлсө, жаңы структуралар түзүлсө, министрликтер, андан сырткары ушу мына сиздердин КТРда дагы ошондо баягы иллюстрация кылып, бардыгын жаңылаганга сиздерде мүмкүнчүлүк түзүлөт. Кандай жол менен? Мисалы, КТРКда мында 30 жылдан бери 1000 тегерегинде адам иштеп келатасыздар, КТРКда. Бирок ошол эле мезгилде мына акыркы 15 жыл дебейин, бир 10 жылдан бери КТРКны көп киши көрбөй калган да. Мамлекеттер баягы мындай сыртынан карап коет да көрбөйт. 1000 адам иштеген КТРК. Бюджеттен миллиарддаган сомдорду колдоносуздар, аласыздар, коротосуздар. Ошол эле мезгилде, мисалы НТС каналын алалы. 30-40 адам иштейт. 5-чи каналды алалы. Жаңы телевидениялар пайда болгон Next TV, New TV деген, Регион 7-чи канал деген мисалы. Ошолордо 40 эле адам иштейт, бирок КТРК берген каналдарда эле программаларды берет да, передачаларды. Элдин көпчүлүгү бөлүгү ошолорду көрөт да. Анан мындай салыштырып көрсөңүздөр да, 1000 адам иштеген, миллиарддаган акча колдонгон КТР менен баягы жеке телеканалдардын кимисин көбүрөөк эл көрөт, анан эффективдүүлүгү кандай болуп атат. Шуну салыштырып көрүп эле анан жыйынтыкты чыгара берсеңиздер болот. Ошондуктан ушул реформалар башталганда сиздер дагы өзүңүздөр мына калыс адамдардан башыңыздарга коюп, мына аксакалдарыбыз отурат, өмүр бою ушу журналистикада келаткан, телевидение тармагында, радио тармагында келаткан аксакалдарыбыз отурат. Ушулардан, жаштардан мындай прогрессивдүү идеясы бар жаштардан аралаштырып комиссия түзүп, анан ушул кыскартууларга барсаңыздар да. Кыскартууларга барып, анан кийин кайрадан ошол КТРКнын башчысынан баштап тегил пол жуугучуна чейин конкурсный комиссия түзүп алып туруп, ошо менен тазалап алсаңыздар, мына ошондо иллюстрация кылдык деп айтсак болот да. Тынчтык жолу менен, бир мындай бирөөнү куугунтуктап, камоо жолу менен эмес. Мен дагы бир жолу айтайын. Камоо жолу менен биз көп нерсени чече албайбыз.